Барыңарга салам. Физика курсунун сабактарын улантабыз. 7-нчи сабак. Материалдык чекиттин айланадагы кыймылы. Же болбосо чекит бир нерселер айлана менен кандай кыймылдайт. Анын ылдамдыктары, радиустары тагысы. Мисалы, эгерде бир нерсе чекит айлана менен кыймылдап аткан болсо, бул жака деген V деген ылдамдык, айлана деген кандай болот? Бир чекиттен бардык чекити ортодогу бир чекитке деген бирдей аралыкта, же болбосо радиус деген аралыкта. R деп коелу. Бул айланада кыймылдаганда мындай ушундай айлана менен жолу айлана менен болуш керек. Бул жакта айланганда деген бунун бурчтук ылдамдыгы бар. Бурчу кандай ылдамдык менен кетет, же болбосо кандай кылышыбыз керек? Аны табыш үчүн бурчтун ылдамдыгы барабар өзүнүн ылдамдыгы, нерсенин ылдамдыгы бөлүнгөн радиуска бөлөбүз. Биздин ылдамдык деген наоборот кандай болот? Ылдамдык барабар бурчтун ылдамдыгы көбөйтүлгөн радиуска көбөйтсөк ал чыгат. Мисалы, эгерде бул нерсе деген могул жерде боло турган болсо, ушул эле бурчтук ылдамдык менен айланып аткан болсо, кандай болмок? V1 бул барабар бул жерге чейинки радиус мисалы кичинекейирээк, кичинекей R деп коелу. V1 барабар бурчтук ылдамдык көбөйтүлгөн радиус кичинекей R менен болмок. Эгерде суроодо айтып атат, Жердин биринчи спутнигинин орбитасы үчүнчү орбитасынан канчага кыскараак? Кыскараак. Эгер алардын орточо радиустарынын айырмасы 410 километр болсо. Орбитасы деген бул айланасы. Планеталар мондайдан айлана менен айланат, мындай алып. Орбитасы бул. Орбита деген ушу айланасы. Радиустары деген булар. Биздин айлананын узундугу, жолу канча экенин кандай табабыз? Бул айлананын узундугун таап койсок табылат. L барабар 2 π көбөйтүлгөн R деп ушул формула менен таба алсак болот. Бул бардык басып өткөн жолу. Бир айланганда басып өткөн жолу 2 π көбөйтүлгөн R. Бул жакта деген радиустардын айырмасы R дельта R барабар 410 километр дейт. Бул деген эмне? Биринчи спутнигинин орбитасынын радиусу үчүнчүсүнүкү чоңураак экен. Үчүнчүсүнүкү R3 минус R1 десек деген дельта R чыгат, экөөнү кемиткенде 410 километр чыгат экен. Алардын орбитасын значит, булардын узундугу канча болуш керек? Орбитанын узундугу деген L1 барабар 2 π көбөйтүлгөн R1, L3 орбита, үчүнчү орбитаныкы 2 π көбөйтүлгөн R3 болот. Значит, канча кыскараак экенин кантип табабыз? Экөөнү бири-биринен кемип койсок табылат. L3 минус L1 бул барабар 2 π R3 минус 2 π R1 барабар 2 πни сыртка чыгарабыз дагы R3 минус R1 дей турган болсок, бул барабар R3 минус R1 бизде 410 километр. 2 π дегенди калькулятордон жазып туруп чыгара турган болсок, 2576 километр экен. Экөөнүн, значит, Жердин биринчи спутнигинин орбитасы үчүнчү спутнигинин орбитасынан 2576 километрге кыскараак. Эң суроо өтөбүз. Жердин айланасында айланган айдын сызыктуу ылдамдыгын табыңыз. Айдын айлануу мезгили Т барабар 23-27 сутка. Жер менен айдын аралыгы 384 километр болсо керек, 384 миң километр. Ошондо бизде бул мезгили, анан кийин жыштыгы деген нерсе бар. Мезгили деген бул бир айланууну канча
канча убакытта жасайт? Мисалы, нерсе деген кыймылым бул жерден башталган, бир деген жерден, ушул айланып барып туруп, айланып кайра ушул жерге канча мүнөттө келет деген нерсе. А бизде деген ай айдын немеси мезгили канча ошондо бул жерге келип туруп, анан кийин кайра дагы айланып келип ушул жерге канча мезгилде келет деген, Значит, кандай экен? 27.3 суткада ай жерди бир жолу айланат экен. А жыштык дегени, жыштыгы бул 1 секундада канча айлануу жасайт деген нерсе. Бул кандай болот? Жыштык бул frequency мындай тамамын белгилейбиз дагы, бул барабар 1 бөлүнгөн мезгил болот. Мезгилди деген секунда менен кылабыз негизи. Өлчөмү бирдиги. Жыштыктыкы 1 бөлүнгөн секунда болуш керек. Бизде ошондо дагы бир башка да формулалар бар. Биз ылдамдыгын, сызыктуу ылдамдыгын табыш үчүн эмне кылышыбыз керек? V барабар мондай формула бар болчу. Омега деп айтабыз буну. Омега r. Бизде мезгилди кандай алып алсак болот? Мезгил барабар 2π бөлүнгөн омега десек дагы болот. Ошондо бул формулаларга жаза турган болсок, биз деген сызыктуу ылдамдыгын табышыбыз керек. Сызыктуу ылдамдыгы бул V, мисалы V деп коелу, мындайдан кеткен ылдамдыгы. Бул барабар омега көйтүлгөн r. Омега деген бизде 2π бөлүнгөн мезгил болуп калат, Могу формуланы мындай бирнерсе кыла турган болсок. Бул барабар ошондо 2π бөлүнгөн мезгили көйтүлгөн радиус. Калькулятор менен жаза турган болсок, мезгили бизде километр менен сутка менен болуп кетет экен. Сызыктуу ылдамдыгы секундага өткөзүшүбүз керек экен биринчи анда. Буну бул жактан жазып баштайбыз, буяка. Экипи көйтүлгөн радиус деген километр менен, километрди метрге, жок, километр менен таап болот. 27.3 сутка. Бир суткада деген 24 саат бар. 24 саат 60 мүнөттөн бар. 60 мүнөт 60 секундадан бар. Ушундай баардыгын көйүп чыгабыз дагы. Аягында жаза турган болсок, бунун сызыктуу ылдамдыгы 2 көйтүлгөн π көйтүлгөн 384.000 километр. Бөлүнгөн 27.3. Шуда бөлөбүз 24. 600. Bunun деген ылдамдыгы деген 1.22 1.023 километр бөлүнгөн секунда болот экен. Километр бөлүнгөн секунда же болбосо метр секундага айландыра турган болсок, бул 1023 метр бөлүнгөн секунда. Айдын айлануу сызыктуу ылдамдыгы жерге айланганы канча экен? 1023 метр бөлүнгөн секунда. Кийинки суроого өтөбүз. Диск бир калыптагы ылдамдык менен айланып жатат. Ылдамдыгы 3 метр секунда. Айланасынын ортосунан 10 см аралыктагы ылдамдык 2 метр секунда дейт. Дисктин айлануу жыштыгы канча? Жыштыгы бизде канча эле? 1 бөлүнгөн мезгил болуш керек. Мезгил деген бизде бул барабар 2π бөлүнгөн омега. Бизде деген ылдамдык деген бул барабар омега көйтүлгөн радиус. Айлананын ортосунан 10 см аралыктагы ылдамдыгы, значит, эмне кылабыз? 2 метр секунданы бул 2 деп алалы, 2 метр секунда ылдамдыгы 10 см аралыктагысы. Бизде 10 см дегенде L барабар 10 см бул 0.1 метр болуп калат. За турган болсок, V2 барабар
омега көбөйтүлгөн 10 сантиметр L, L. Бул барабар канча ошондо? Жок, бул жерден деген эмнени омеганы таап алсак болот. Омега барабар V2 бөлүнгөн L. Бул барабар 2 метр секундда бөлүнгөн L'ды метрге өткөзгөндө 0.1 болду. Бул барабар ошондо канча болуп калат? 2 0.1 бөлө турган болсок 20 радиан бөлүнгөн секунд. Болсо 1 бөлүнгөн секундда деле болду. Эми деген бул формуланы алып келип туруп могунун ордуна отурган болсок, мезгилдин ордуна мезгилин таап алабыз. А бирок сразу могул жакка да коюп койсок болот. Бизде жыштыгы барабар эмне? Жыштыгы барабар 1 бөлүнгөн мезгили болот. А мезгил деген бизде 1 бөлү 2 пи бөлүнгөн омега. Бул барабар омега сөздүгү үстүгө чыгып кетет. Омега бөлүнгөн 2 пи эле болуш керек. Ошондо бизде акыркысы жыштык барабар омега бөлүнгөн 2 пи болот. Бизде омеганы таптык. 20 радиан бөлүнгөн секундда болот ал. Эгер жаза турган болсок 20 бөлү 2 пи бул барабар 3.18 1 бөлүнгөн секунд экен жыштыгы. Ушундай алып таба берсек болот. Бизде деген жыштык деген эмне? Жыштык деген 1 секундада канча айлануу жасайт? Мезгил деген бир айланууну канча секундада жасайт деген нерсе. Бизде тегерек боюнча айланып аткан болсо кандай болот? Сызыктуу ылдамдыгы, могул жерден кетип аткан ылдамдыгы бул барабар бурчтун ылдамдыгы көбөйтүлгөн радиуска көбөйтсөк чыгат дагы. Наоборот, бурчтун ылдамдыгын таба турган болсок эмне кылабыз? Бул барабар кайсыл жердеги ылдамдыгын тапсак дагы, мисалы, бул жердеги ылдамдыгын тапсак V1 болсо, V1 бөлүнгөн ушул жерге чейинки аралык дельта X. Бул жакта болсо омега барабар V бөлүнгөн радиус болот. Үйрөнө турган нерселер ушул эле. Ушул менен бул темабыз бүттү. Баарыңарга рахмат.